Айрым депутаттар мамлекеттик никеси жок түгөйлөргө нике кыйган молдолорго айып пул төлөөнү сунуш кылышууда. Негизи эле никени биринчи мамлекет кыйыш керекпи же молдо кыйыш керекпи? Бүгүнкү талкуубуз мына ушул темага арналмакчы. Кызматыңыздарда мен Илгиз Шернияз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү талкуу Чүй жана Бишкек шаарларынын арасында болмокчу. Эмесе командалар менен тааныштыра кетсек. Бишкек шаарынын намысын Бахматова Айсел жана Кудайбердиев Нуркул корумокчу. Ал эми Чүй облусунун намысын Болотчанова Айпери жана Бекназаров Жакшылык мырза коргомокчу. Ал эми талкуубузга калыстык үчүн атайын эксперттер чакырылган. Эмесе тааныштыра кетсек. Долбоордун редактору Нурайым Шамырканова, ал эми тема боюнча эксперт Жамал Фронтбек кызы. Ал эми таймкипер Максат Максутов. Командаларга ийгилик каалап бүгүнкү талкуубузду баштамакчыбыз. Бүгүнкү талкууну ачып берүү үчүн сөз ырастоочу тараптын башчысына берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана дебат сүйүүчүлөр. Ошондой эле мен сүйүктүү коллегаларым. Менин атым Нуркул Кудайбердиев, мен бүгүн өкмөт лидеринин ролун аткармакчымын. Бүгүн бизге берилген тема коомдогу эң актуалдуу же болбосо талаш тартышты жараткан темалардын бири нике боюнча жаңы мыйзам долбоор боюнча болмокчу. Биз бүгүн өкмөт катары ушул мыйзам долбоорун колдойбуз. Бул мыйзам боюнча кандай? Бул мыйзам 2016-жылы 30-майда сунушталып, Аида Салянова тарабынан сунушталып, азыркы учурдагы иштеп жаткан менталитеттик мыйзам дейбизби же болбосо ошолдон айырмаланган. Биринчи мамлекеттик каттоодон өтөбүз, андан кийин гана биз никеге турабыз деген нерсе каралган. Эгер бул мыйзам аткарылбай турган болсо, бул сөзсүз түрдө ушундай болуш керек деген мыйзам каралган. Эгер буну аткарбай молдолор өз алдынча нике кыя турган болсо, анда алар тийиштүү түрдө жаза өтөмөкчү. Эми биз бул менен эмне дейбиз? Биз бул менен динди же болбосо молдолордун никесин биз күчүн жоготобуз же болбосо аларды экинчи этапка өткөрөбүз же болбосо алар бизге керек эмес дебейбиз бүгүн. Биз бүгүн болгону ошонун ордун алмаштыруу менен бүгүн биздин коомго пайдалуураак экенин көрсөтүп беребиз. Эми бүгүнкү күндө бул менен биз эмнеге жете алабыз? Бүгүнкү күндө биз бүгүн коомдо эң чечилгис маселелердин бири болгон кыз ала качуу же болбосо кыздарды жашы жете элек учурда мажбурлап турмушка берүү деген көйгөйлөрдү чоң рахмат чече алабыз. Ал көйгөйлөр итак эле азыркы учурда ал көйгөйлөр менен күрөшүүчү мыйзамдар бар. Бүгүн бирок бул мыйзамдардан качып азыркы учурда алар молдолор аркылуу эле нике кыйып коет дагы мамлекеттик каттоодон өтүшпөйт. Бул менен биз эмнеге жетип жатабыз? Бул менен биз ошол жаш кыздардын, жаш жетилек кыздардын тагдырына балта чабып жатабыз. Эмне дегенде, медициналык жактан карап көргөндө бүгүн алардын эрте турмушка чыгуусу бул өзүнүн де соолугуна биринчи. Андан кийинки болсо аны төрөөчү баласына зыян келет экен. Ошонун аркасынан биз келечекте ошол балдардын инвалид болбосо оорукчанын төрөлүшүнө себеп боло алабыз. Ага мисал, азыркы учурда Кыргызстанда жылына 100 000 аял төрөйт экен. Анын ичинен 66-сы төрөт учурунда каза болот. Эми ошол 66 өлгөн адамдын 40%-ы бүгүнкү учурда ошол жаш кыздар болуп жатат. Жашы жетилек кыздар ошол себептен келип чыгат. Бүгүнкү учурда бизде коомдо ушул кыздар жылына 100 миңдеген кыз бүгүн ошол жаш жетилек учурда турмушка мажбурлап берилет экен. Эми бул көйгөй чоң көйгөй болуп жатабы? Экинчи көйгөй мындай: ала качуу бул деле ошол молдолор аркылуу нике кыйып коюп, эмеге мамлекеттик түрдө каттоого өтпөй эле жашай беришет дагы. Кийин болсо ал өз калоосу менен барган жок да, анын аркасынан ал үй бүлө эртең 2-3 жылдан кийин, 4 жылдан кийин кандайдыр бир себептердин натыйжасында ал үй бүлө бузулуп кетиши мүмкүн. Ага биз эмнеге таянып айтып атабыз? Бүгүнкү учурда Кыргызстан акыйкатчысы айтып жатат, Кубат Оторбаев айтып жатат. Бүгүнкү учурда эң укук бузулуу жана ажырашуулар көп байкалган үй бүлө 95% түрдө айтылганда ошол мамлекеттик каттоодон өтпөгөн үй бүлөлөр экен. Ал мамлекеттик каттоодон өтпөгөн үй бүлөлөр булар азыркы учурда кимдер? Булар ошол эң көбүсү мамлекеттик ошол ала качуу менен баргандар же болбосо ошол жашы жетилек кыздарга үйлөнгөндөр. Алар ошол мыйзамдан коркуп ошол эме мамлекеттик каттоого турбай жатышат. Бүгүн алар эгер ажырашып кете турган болсо, ал чоң рахмат эч кандай укукка ээ боло албайт. Анткени баласы өзүнүн баласы үчүн компенсация төлөй албайт, жок, баласы үчүн алимент төлөй албайт, талап кыла албайт же болбосо баласына даже күбөлүк да ала албайт. Күбөлүк ала албагандан кийин ал кыргыз жараны болот. Бул эмнеге алып келет? Ал өзүнүн балдарын бала албай, ошол бага албай аял, же өзүнүн үйүнө бара албай, же болбосо күйөөсүнүн үйүнө бара албай, эч кандай бир кандай жаман иштерге болбосо балдарын жетим балдар үйүнө ташташы мүмкүн. Эми буну биз мыйзам долбоорун киргизе турган болсок, биз эмнеге жетебиз биз? Бүгүн ошондо бул мыйзам долбоорун киргизе турган болсок, молдолор өз алдынча нике кыя албайт. Анткени сиз мыйзамда көрсөтүлгөн 17 жашка чейинки кыздар никеге турбашы
болбаш керек. Биринчи мамлекет каттоого сөз туруш керек боло турган болсо, анда сиз 17 жаш кызды мажбурдап никеге тур деп жаткан болсоңуз, ага мыйзам жол бербейт дагы, аны никеге тургузбай коет. А никеге тургузбай койгондон кийин аны молдо деле каттабайт. Демек, ал андай үй бүлөлөр болбойт экен, значит. Же болбосо кызды ала качып келип туруп, сиз үйлөнөйүн деп жатсаңыз, бул мыйзам сизге жол бербейт. Анткени сиз ал жакта мыйзам жол бербейт. Качан гана эки тарап макул болгондо нике кыйылат да. А эгер мыйзам жол бербей жаткандан кийин, ошол молдолор дагы нике кыя албайт. А молдолор нике кыя албагандан кийин, сиз кызды алып качып келгениңизде дагы эч ким сизге нике кыйбаса, анда ал кызды алып качып келиштин пайдасы жок. Эми ушул менен биз эмнеге жетели деп жатабыз? Менин дагы айта кетчү нерсем бар. Бул аркылуу биз бүгүнкү учурда коомдо эркектердин туруктуу үй бүлөгө жоопкерчилигин жогорулатабыз. Анткени көп аялдуулук алып келип жатат азыркы учурда. Эркектер көп аял алып жатышат. Ошол нерсени дагы биз жое алабыз. Бунун негизинде биз туруктуу үй бүлө курабыз, туруктуу үй бүлө курсак, биз туруктуу коом курабыз, туруктуу коом курсак, биз туруктуу мамлекет курабыз. Туруктуу мамлекет үчүн бүгүн келгиле ушул мыйзамды кабыл алабыз. Чоң рахмат. Карама каршы оюн билдирүү үчүн сөз төгүндөөчү тараптын башчысына берилет. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эксперттер топтор жана биздин каршы тарапта жана менин сүйүктүү аял коллегам. Бүгүнкү тема азыркы учурда Кыргызстанда эң глобалдуу маселелердин бири болгон бул нике тууралуу мыйзамды талкуулап жатабыз да. Эми ошол мыйзам эмне себептен келип чыкты? Биринчи ошол нерсеге көңүл бурсак, Аида Салянова айтып жатат. Кыргызстанда азыркы тапта 17 жашка чыга электердин никеси көбөйүп жатат дейт да. А бул ошол факты азыркы учурда кайсы жактан жана кайсы статистиканын маалыматын алды, биз бул нерсени көрө алган жокпуз да. Себеп дегенде Статкомдун сайтына кирип, алардын маалыматтарына изилдөөсүнө таянып көрсөк, азыркы учурда тескеринче никеге туруу боюнча 22 жаштан жана 29 жашка тура келет экен. Ал жерде 17 жаш деген нерсе тууралуу биз эч кандай маалыматты көрө алган жокпуз. Ошол себептен биз бул мыйзамды негизсиз деп эсептейбиз. Эгерде ошол 17 жашка жана жашы жете электер тууралуу биздин Кыргызстанда башка мыйзам бар. Ошолор никеге турбасын деген мыйзам бар да. Эми бул мыйзамды биз кабыл алуудан эч нерсеге жетишпейбиз. Себеп дегенде мыйзамды кайрадан башкача вариантын сунуштап эле ар кандай мыйзамдарды кабыл ала берсек, калган мыйзамдар иштебей эле жөн эле орунда тура берет да. Бул мыйзамды биз кабыл алуудан эч нерсеге жетишпейбиз. Келгиле анда башка ошол биринчи кабыл алган жазылган мыйзамды биз ошол нерсени күчтөндүрүп, ошол нерсеге иштөөсүнө түрткү кылалы деген ойду сунуштайбыз. Андан тышкары өкмөт тарапы эмнелерди айтып жатат? Кыз ала качуу деди да, жана жашы жете электерди никеге туруп жатат дейт. Кыз ала качууда бул темада мындай мааниси деле тура эмес. Себеп дегенде эми карап көрөлү биз. Нике кандай учурда кыйылат? Нике деген бул эки тараптын макулдугу берилген учурда кыйылат. Жана нике кыйылып жатканда ошол эки жаш баш кошуп жаткандардан мындай свидетелдер катарында болуп турушат да. Ошолор төрт тараптын макул бергенден кийин анан кийин молдо никесин кыйлат да. Бул жерде бирөөнүн деген мажбурлап туруп никесин кыйып салган жок. Бул жерде адамдардын да укуктары мындай басылган жок да. Себеп ошол үчүн бул мыйзамды биз колдобойбуз. Андан тышкары мамлекеттик каттоодон өткөндө алар текшерет дейт да. 17 жашка чыга элек болсоң, анда алар сени деген каттабайт дейт. Бирок ар кандай учурлар бар, алар деле каттоосу мүмкүн. Биз 100% түрдө кепилдик бере албайбыз. Себеп дегенде балким ошол мындай турмуш кургусу келип жаткандар аларга акча берип дагы никесин ошол ЗАГСтан көбөлүк алып коюшу мүмкүн. Бул нерсеге биз мамлекет тараптан кепилдик берет деген бизге ишеним жок. Андан тышкары булар айтып жатышат, 95% мамлекеттик каттоодон өтпөгөн жарандар дейт. Эгерде ошол 95% биздин кыргыз жарандар каттоодон өтпөсө, анда биз азыркы учурда паспортторду, көлүктөрдү, мектепте окуп жаткан балдардын көлүктөрү каяктан келип чыкты? Биз билебиз, баарыбыз тең мамлекеттик каттоодо ошол эгерде ата-эненин үйлөнүү тууралуу күбөлүгү жок болсо, алар деген ошол балага көлүктөрүн бербейт. А биз ошону кайсы жактан алдык? Мисалы үчүн Кыргызда бул нерсе болгон эмес. Кыргызда ар дайым биринчи нике деген кыйылып туруп, андан кийин көлүк алышкан. Мейли кандайдыр бир ай өтсүн, бир жыл өтсүн, андан кийин барышкан болчу. Алар таптакыр эле ошол ЗАГСтан көлүк алып жашаган эмес деген нерсе жок. Мисалы үчүн
Менин ата-энем деле биринчи барганда никеси кыйылган. Андан кийин бир бала төрөлгөндөн кийин ошол балага көйлүк алып бератканда, андан кийин ошол мамлекеттик каттоодон барып өтүп, андан кийин көйлүк алып берген. Бул мыйзамды кабыл алуудан биз эч нерсеге жетишпейбиз. Биз ошол башка мыйзамдарды мындай иштетүүгө аракет кылалы. Себептен бул мыйзам бизге эч кандай чоң эле маанилүү глобалдуу маселени чечип бере албайт. Ошондуктан биз бул жерде нике жөнүндөгү мыйзам долбоорун колдобойбуз. Себеп дегенде бул мыйзамды биз эффективсиз жана жыйынтыксыз деп эсептейбиз. Гүлбир баласына чоң рахмат. Анда эмесе кезек кайчылаш суроолорду берүү үчүн тараптардын башчылары чакырылат. Саламатсызбы, урматтуу оппозиция башчысы. Менин суроом төмөндөгүчөдө. Сиз азыр сөзүңүздө мындай деп кеттиз да. Сиз сөзүңүздө мындай деп кеттиз. Биз аны өзгөртпөй, жаңы мыйзам киргизбей эле коелу, ошол мыйзамды өзгөртөлү деп жатабыз. Кандай кылып өзгөртөлү дейсиз ошол? Кандай сунушуңуз бар? Биз эле аябай деле чоң мыйзам сунуштаган жокпуз, бир гана орун алмаштырып коелу, ошол орун алмаштыруу жагынан канчалык деңгээлде биз ийгиликке жетип жатканыбызды көздөп жатабыз. Сиз кандай сунушуңуз бар? Биринчиден айтып кеттиңер, ошол 17 жашка чыга элек биздин кыргыз жарандары никеге туруп жатышат. Ошого каршы туралы деп да. Бирок Кыргызстандын мыйзамдарында деле бул нерсе бар. Жашы жете электер үй бүлө курууга укугу жок депчи. Ооба, укугу жок. Ошол именно берип жатат да, мажбурлапчы, кээ бир үй бүлөлөрчү. Ошол үй бүлөлөр берип жатат, ошол мыйзамдан качып туруп мамлекеттик каттоодон турбай эле жөн эле молдолор аркылуу нике кыйып коюп жатышат да. Ошого кандай карайсыз? Ошону кантип чечмекчисиз сиз? Мисалы үчүн элестетип көрүңүз. Ысык суу турат дейли да, анын үстүнө кичине муздак суу куюп койгондо, ал ысык суу муздап калбайт. Бизде бир мыйзам бар, анын үстүнөн дагы башкача нерсе өзгөртүп койгондо, ал нерсе өзгөргөн жок. Биз ошол наоборотунан ошол мыйзамды мындай иштетсин, ошол мыйзам боюнча элдер деген колдонуп туруп жашасын деген нерсени жайылталы деп жатабыз да. Кайрадан эле жаңы мыйзам сунуштай бергенде, бул өзүнүн деле эффективдигин жоготуп коет деп эсептеп жатабыз. Айтып жатасыңар, ошол кыз ала качуу болуп жатат депчи. Ошол мыйзамдын ордуна биз кыз ала качуу тууралуу мындай кандайдыр бир жаңы нерселерди сунуштап, механизмдерди сунуштап, ошол нерсени токтотсок кандай карайсыңар? Кыз ала качуу боюнча уже 2000 канчанчы жыл экенин так айта албайм, бирок жаңы мыйзам долбоор киргизген. Ошол мыйзам сунушталган, ошол 10 жылга чейинки эркинден ажыратууга чейин жогорултулган. Бирок дагы эле ошол нерсе. Бүгүн бир кызды ала качып, эптеп, туугандары аралаштырып, 3 күн, 4 күндө кыйнап, аны көндүрүп, салт бул салт деп отуруп туруп үйлөндүрүп, нике аркылуу кыйдырып коюп атабыз дагы мамлекеттик каттоодон өтпөй элебиз. Бирок бул учурда ошол үй бүлө өмүр бою мындай никеге тургандан кийин ЗАГСка барбай койгон жок. Кээ бирки үй бүлөлөр жакшы жашап кетиши мүмкүн. Биз айтып жатабыз, бирок көбүрөөк үй бүлөлөр жашап кетпейт экен деп. Бул факт боюнча айтып жатабыз. Кубат Оторбаев бүгүн өзү айтып жатат. Бүгүнкү учурда көпчүлүк үй бүлөлөрдүн көпчүлүк бөлүгү азыр укук бузулуу байкалган же болбосо ажырашкан үй бүлөлөрдүн көпчүлүк бөлүгү, 95% бөлүгү бул ошол мамлекеттик каттоодо турбаган үй бүлөлөр деп жатабыз. Буга байланыштуу ошол сизге сурооңузга жооп бере алдым. Эгерге биринчи ЗАГСка туруп койсо, анда ажырашуулардын саны аз болуп калат деген жыйынтыкка келип Жок, жатасыздарбы? ал нерсеге жооп бере алдым, андай деп айта албайбыз, бирок биз ошол жетим балдарды же болбосо ошол келечекте болуп жаткан жетим балдарды, аялдардын башка жолго кетип калышын бир аз болсо дагы азайта алабыз. Өзүнүн оюн билдирүү үчүн сөз ырастоочу тараптын мүчөсүнө берилет. Арыбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, аты жөнүм Айсел Бакматова. Бүгүнкү оюнда өкмөт мүчөсүнүн милдетин аткармакчымын. Урматтуу оппозиция башчысы, сиз жогоруда айтып кеттиңиз. Бул эрте турмушка чыкканды тууралуу статистиканы далилдеп айткан жок деп. Бул тууралуу менин кесиптешим үлгүрбөй калды. Биз бул тууралуу да карап чыкканбыз. Статистика боюнча azattik.kg сайтынын порталына киргизген маалыматына таянсак, эгерде 1000 кыз турмушка чыкса, ошонун 0,8% бүгүнкү күндө жаштардын санын түзүп турат. Ал эми жогоруда сиз мисал келтирип кеттиңиз. Бул учурдагы менин ата-энем айтып атасыз, менин ата-энем эч кандай мыйзамсыз эле биринчи никеге туруп, ошонун аркасында кийин никелешкен деп айтып атасыз. Биз сизге жогоруда статистика менен көрсөтүп кеттик. Жылына 100 000 аял төрөсө, анын 66-сы бүгүнкү күндө каза таап атат. Мунун бардыгы эмнени кесепетинен? Бул негизинен 17 жашка чыга элек
жашы жете элек кыздардын турмушка чыккан кесепетинен ушундай учурлар кабыл атат да. Ал эми бизде негизинен Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренесинде тактап айтылган эч кимдин макулдугу жок турмушка чыгууга же болбосо турмушка чыгууга кандайдыр бир жолтоо кылса бул кылмыш жана жаза кодекси козголот деп айтылып жатат. Ал эми бүгүнкү учурда ошол ала качуу жолу менен үйлөндүргөндө никесиз мыйзамсыз түрдө үйлөнүп жаткан кыздардын укугу бүгүнкү күндө тебеленип жатат да. Ошол себептен азыркы учурда 10 000 бала төрөлсө анын 36-сы бүгүнкү учурда өлүк болуп төрөлүп жатат. Бул эмне себептен? Бул жашы жетелик кыздар төрөгөндүгү үчүн ушундай кесепетке келип отурат. Ал эми бүгүнкү биздин нике жөнүндөгү мыйзамды ошо законопроектти сунуштап жаткандыгыбыздын дагы бирден бир себеби бул кыздардын эрте турмушка чыгуусунун алдын алуу менен бирге жогоруда статистика көрсөткөн өлүмдөрдү кыскартуу максатында киргиздик да. Көңүл бөлгөнүңүздөргө чоң рахмат. Өзүнүн оюн билдирүү үчүн сөз төгүндөөчү тараптын мүчөсүнө берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу биздин калыстар тобу, ошондой эле биздин каршылаштар жана менин сүйүктүү кесиптешим. Негизинен мен өз сөзүмдү баштаардан мурун биздин каршылаш тараптардын бул нерсесине токтоло кетейин. Булар ушундай телекөрүүчүлөргө ушундай аң сезим тартылып коюшту, как будто 16 жашка чыга электер, же болбосо мен 16 жаштан мендей болгон балдар кыздар үйлөнүп алып, уша бир баласын этелип жүрүп ата болуп калган сыяктуудай көргөзүпчү. Ал эми бул болсо негизинен өзүңөр ушул жагынан өзүңөр каршы чыгып койдуңар, өзүңөр айттыңар. 1000 адам үйлөнгөн болсо, анын 0,8-и өспүрүм жаштар болуп жатат. Башка айтканда, эгер биз муну процентин санга карай келсек, 1000 адам үйлөнгөн болсо, анын 8-өө гана кичинекей өспүрүмдөр болуп калтат деген жыйынтыкка келсек болот. Ал эми ушул жактан бул мыйзамдын чыгып келишинин себепчи катары Айда Саян айтыптыр. Бул бизде деген 16 жашка чыга элек, 18 жашка чыга элек кыздар балдар үйлөнүп алып жатат депчи. Андай болсо Айда Саяна өзү мойнуна алды, бизде ушул 18 жашка чыга электерге турмушка бербөө боюнча мыйзам иштебей эле дегенди өз мойнуна алып койгондой эле болду. Ал эми силер жаңы кирип чыккан мыйзам бул иштеп кетет деген дагы эч кандай ишенич жок. Себеби буга чейин ал мыйзам иштеген жок, жана мындан ары да иштебейт. Ал эми мен ушул жактан биздин принцибибизди токтоло кетейин. Бул жакта биздин эң алдыңкы талкуубуз бул ала качуу, же болбосо өспүрүмдөрдү күйөөгө берип салуу эмес, а бизде болсо биринчи никеге туруу керекпи же ЗАГСка туруу керекпи деген ой болду. Биз болсо өкүнөтөн каршы болгон жокпуз. Биз мисалы үчүн айтып жатабыз, эң биринчи үйлөнүүдө никеге тургула биринчи депчи. Себеби болсо бул биздин аң сезимибизге жана менталитетибизге туура келген нерсе. Биз никеге тура эле болду, эч жака ЗАГСка катталбай эле койгула, балалуу болгондо дагы күбөлүк албай эле койгула деген жокпуз. Жок. Биринчи никеге туруп алгыла. Балким 1 жылча жашап көргүлө. Андан кийинкиче балким балалуу болоюн деп калган кезде деген ЗАГСка эле туруп алсаңар болот деген түшүнүктү киргизип жатабыз. А силер тарап болсо менчи жасар тескерисинче. Жок, силер ЗАГСка тургула, нике кыйдырбай койгула, каалашыңарча жашап алла, балким ажырашып кете бергиле дегендейчи. Бул болсо бизде деген эң биринчиден бул эмнеге кесепетке алып келет? Бул болсо көбүнчө сурамчылоо жүргүзгөндө кыздар айтыптыр, бул 85% кыздар бул оюнчук болуп калышы мүмкүн, 65% эркектерге жакшы болуп калат депчи. Себеби деген алар расмий түрдө гана аялы күйөөсү болуп жашай берет дагы, никеси кыйылган жок, ал башка бирөөлөргө дагы бара бериши мүмкүн. А бул болсо биздин менталитетибизге туура келбеген нерсе. Мисалы үчүн мен мисал келтирип берейин. Мисалы үчүн менин ата-энем бир кызды жакшы көрүп калды, ошого үйлөн деди. Макул деп мен ага ЗАГС менен үйлөнүп койдум дагы. Өзүмдүн сүйгөн кызыма неме менен үйлөнүп коюн, нике менен үйлөнүп коюн. Ошондо мен өзүмдүн сүйгөн кызым менен расмий түрдө дин боюнча мен аны сүйүктүү жарым кылып, аялым кылып жашап жүрөм дагы, тиги мен токолум болуп жашап калат атпайбы? Булундай дагы түшүнүктөр келиши мүмкүн. Ал эми бизде жанагы айтып өттүк, өспүрүм балдар дегеле турмушка чыгып алып жатат дегенде, бул жакта мыйзам иштеген жок, же болбосо буга нике гана себепчи болуп бербейт. Бул болсо өзүнүн адамдын аң сезиминин жетишпегендиги. Бул үчүн биз жаңы мыйзам кабыл албай эле коелу. Жаңы мыйзам кабыл алууга келе турган акчаларды келе андан көрө ошол элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү. 16 жаштан кыз деген турмушка чыкса, 18 жашка чыкканда төрөй албай өлүп калышы мүмкүн деген сыяктуу ЗОЖ боюнча тренингтер өтөлү. Түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү. Балким телеканалдардан теле берүүлөрдү сунуштайлы дегенди биз
сунуштап жатабыз. А эгерде мисалы үчүн силерге деген баш ийип айта турган болсо, кел эле мындай кылалы. Силер деген ЗАГСка андай болсо биздин Чубак ажы айткандай эле ошо менен бирге молдону да кылып коелу. Бир эле күндө ЗАГСын да койсун, бир эле күндө никесин да кыйып алсын. Ал эми кээ бирде болсо, мисалы үчүн мындай да ойдо жаралып калышат. Кыздар деген бул кыздардын коммерциясына айланып кетиши мүмкүн депчи. Себеби билесиңер өзүңөр, кыздар эркек менен аял үйлөнгөндөн кийин нике тургандан кийин ажырашып кетсе, эркектин мүлкү экиге бөлүнүп кетет. Мисалы үчүн айта турган болсом, мен айтып коеюн, үйүм, машинам бар дейин. Мен бир кызды сүйүп калып, сүйүүнүн көзү тоок дегенде начар үйлөнүп алдым деп коеюн. Ал мен 2 жыл жашаган эле, 2 ай жашаган эле ажырашып кеттим. Анда эмне үчүн менин мүлкүм ал кызга да бөлүнүш керек? Эмне үчүн менде калбаш керек? Ал эми ал кыз дагы башкага барып, дагы байыраак бирөөгө тийип алып, ушинтип коммерцияга айланып кетиши мүмкүн. Ал дейле балким бутуна туруп алып, байып кетиши мүмкүн дегендей. Мына мен ушул жогоруда келтирген аргументтеримди өз сөзүм жыйынтагым келет. Төлөөгөрчүлөр, силерге айтарым, эң биринчи никеге туруп, анан ЗАГСка барыңыздар. Чоң рахмат. Кезек көрүүчүлөрдүн тараптарга суроо узатуусуна берилет. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Менин аты жөнүм Жумамединов Кубан, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу башкаруу академиясынын студенти. Менин суроом төмөндөгүдөй. Өкмөт тарап айтып жатат, бүгүнкү күндө кыздарды мажбурлап туруп никеге алып барып жатат депчи. Ошондой эле мындай суроо келип жатат да. Ошол эле кыздарды мажбурлап туруп ЗАГСка алып барып мамлекеттик каттоодон өтүп коюу ыктымалдуулугу деле жогору болуп жатпайбы? Буга кандай дейсиздер? Сонун суроо болду, чоң рахмат. Бул негизде биз статистикага карап жыйынтык чыгарышыбыз керек да. Буга чейин эч кандай маалымат түшкөн эмес. Алага чуу сыяктуу мажбурлап турмушка чыгуусу жөнүндө маалымат түшкөн, бирок ошол мажбурлап барып мыйзамдуу түрдө кол коюп күбөлүктүү алуу жөнүндөгү бул убакта бир да факты катталган эмес. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, менин атым Бекжан. Суроом оппозиция тарапка болмокчу. Мындай бир окуя болуп калды эле. Жаш жете эле кыз, 16-17 жаштагы кызды ата-энелери эки тарап кудалашып үйлөндүрүп койду. Кыздын өзүнүн макулдугу жок, балага көңүлү жок. Бирок эки тарап никелештирип койду, нике кыйып койду. Анан бизде ушундай аң сезим бар. Нике кыйылгандан кийин ал үйдү аттап башка жакка кетип калыш болбойт. Кыздын тагдырына балта чабылып калды дейт. Ушул жагдайда кандай карайсыздар? Урматтуу Бекжан мырза, сурооңузга абдан чоң рахмат. Сиз бул айткан окуя менин да түшүмө кирген. Менин ата-энем бир кызга калп эле мажбурлап туруп үйлөндүрүп аткандай болгон. Мен ошондо түшүмдө болсо дагы мындай өзгөчө бир башкача сезимде болгом да. Чужой эле адамга эмне үчүн үйлөнүшүм керек деген сыяктуучу. Бул жакта балким ата-энелер деле илгери жанагындай өз балдарына өз кыздарына күйөө таап берип, ал эми балдарына кыз таап бергендей жашап туруп эле келишпеди беле. Балким кыз деле балким тандаган тазга жолугат деп балким башка ал күйөөнү чыгарып кетип башка эле тийиши мүмкүн деген сыяктуучу. Балким маңдайга жазган деп балким ошол балага үйлөнүп эле жашаса болот деңизчи. Бул бир чети, эгерде биздин аң сезимге караша турган болсок. Ал эми биз деген демократиялык мамлекет катары мыйзамдын ченем актыларына таяна турган болсок, ал эң биринчиден жашы жете элек кыз да 18 жашка чыга элекчи. Ал эгерде чын эле күйөөгө тийгиз келбей жатса, анда мамлекеттик органдарга кайрылсын. Мен ата-энем жана булар мыйзамсыз түрдө мен эркиме каршы чыгып үйлөндүрүп коюшту. Анан сыңар мен 18 жашка чыга элекмин деп туруп эле үйлөнүп кете берсин башка жака дегендейчи. Себеби ал дегеле бул жашоодо эч бир адам жаңылбай койбойт. Мисалы үчүн турмушта деле бирөөгө үйлөнүп тийип алып, эки балалуу болуп туруп деле кайра башка күйөөгө тийгендер деле бар. Анын жашоосу дагы ал да эгер башка сүйгөн болсо, мурда күйөөгө тийдиби, тийбедиби ага карабай эле үйлөнө берет. Рахмат. Бирок сиз айткан алгачкы мыйзам иштебей аткандыктан экинчи мыйзам сунушталып атат да. Чоң рахмат. Жыйынтыктоочу сөзүн сүйлөө үчүн сөз төгүндөчү тараптын башчысына берилет. Аналитикалык сөздөргө келсек, бүгүнкү учурда биз кандай жыйынтыкка келдик эки жактан талкуулоодон кийин. Булар айтып жатышат, эгерде биринчи ЗАГСка барып туруп күбөлүк алгандан кийин ажырашуулардын саны да азаят, жана балдардын укуктары да корголот, жана ошол никеге туруп жаткан жарандардын дагы мыйзамдуу укуктары корголот деп жатат да. Эгерде ошол ЗАГСка барганда ошол жактан дагы кыйнап башка адамдар азыр ушул жака барып туруп колуңду коесуң, макулдугуңду бересиң десе, ал жерде дагы ошол адамдын укугу төөлөнүп жатпайбы? Ал жактан дагы биз 100% кепилдик ала албайбыз дейбиз. Бул жерде нике кыйылганда бардыгы эле ушундай нике кыйып жаткан адамдарды кандайдыр бир жүрөгү жок адамдай элестетет да.
нике кыйып жаткан адам деле бул эки тараптын тең макулдогон сурап туруп андан кийин нике кыят да, ал жөн эле мындай башка ошол ата эненин дагы сөзүн угуп кой туруп анан нике кыйып койгон бизде учурлар жок да. Ошону дагы биз эске алышыбыз керек. Андан тышкары булар абдан эле сонун статистиканы бизге айтып кетти да. Эгерде 1000 адам ошол нике кыйса, ошонун 0,8% кичинекей өспүрүмдөр экен. Демек, бул статистика бизге аз гана проценттерди көрсөтүп жатат. Бул менен биз эч нерсени өзгөртө албайбыз. Ошол 0,8%ды биз жаңы мыйзам кабыл албай туруп эле, башка ошол биринчи кабыл алган мыйзамды иштетип туруп, ошонун натыйжасы менен биз ошол нерсени өзгөртсөк, андан кийин эффективдүү көрөбүз. Кайрадан эле эгерде бул мыйзам иштебесе, анда дагы башкасын кабыл алабыз деген Кыргызстанда ушундай мамиле ой жаралып калат да. Жаңы мыйзам кабыл берип, андан кийин толтура мыйзам кабыл алгандан кийин кайсы бирине ишенип, кайсы бирин иштетебиз? Ошону дагы биз эске алышыбыз керек. Андан тышкары булар ошол адамдардын укугу боюнча да жана 95% ажыраушуулар болуп атат деп айтып жатат. Эгерде ошол ЗАГСка турганда деле, биринчи ЗАГСка турганда анан кийин нике алып коет дейт да. Ал эми кыргыздардын менталитетин карап көрсөк, биздин кыргыз жарандарыбыз биринчи никеге турган. Себеп дегенде, алар деген никени ошол уйык нерсе деп эсептеген. Нике турган адам өзүнүн мындай аң сезиминде сезет, өзүнүн ошол үй бүлөдөгү жоопкерчилигин сезип, мындай өзүнүн адамдык сапаты менен андан кийин мен үй бүлөлүү болдум, мен ошол үй бүлөнү алып кетишим керек деген аң сезим менен жашайт да. Ошол ЗАГСтан бизге берген күбөлүк эч нерсени чече албайт. Биз азыркы дүйнө жүзүндө мамлекеттерди алып көрсөк, башка мамлекеттерде эле биринчи ошол чиркөөлөрдө биринчи никеси кыйылат. Ал эми ЗАГСка турган бул аз чанда кездешет. Ошол себептен биздин Кыргызстанда биринчи никени кыйбай туруп, биринчи ЗАГСка баруу деген туура эмес нерсе. Себеп дегенде биз азыр суроо берип көрүшүбүз керек өзүбүзгө. Ошол нике тууралуу мыйзамды кабыл алган кыргыз эли даярбы негизи өзү? Биз айтабыз, бул нерсеге даяр эмес. Себеп дегенде канча кылымдар бою кыргыз эли биринчи никесин кыйып туруп, андан кийин көйлүк алышкан. Ошондуктан бул кылымдар бою келе жаткан нукту биз башка тарапка бура албайбыз. Эгерде бул мыйзам иштебейт, дагы ошол адамдардын укугу тебеленет деп эле баарыбыз тең айта берсек, биз ар кайсы чачыранды болуп, жакшы жыйынтыкка келбейбиз. Ошол себептен биз бул нике тууралуу мыйзамды кабыл албайбыз. Себептеги бул мыйзамдан биз жыйынтыкты көрө албайбыз. Жана биздин тараптын ою боюнча биринчи нике кыйылгандан кийин ошол үй бүлөдө тескеринче туруктуулук саталат дагы, ажыраушуулардын саны аз болот деп эсептейбиз. Рахмат. Аналитикалык сөз үчүн сөз ырастоочу тараптын башчысына берилет. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Мен анда эмесе анализ сөзүн баштасам. Биринчи эле оппозиция мүчөсүнүн күлкүлүү нерселеринен баштайынчы. Бүгүн эгер мындай бул мыйзам киргизе турган болсо, анда коммерциялык иштер болуп кетет дейт. Ал акчанын 50%-ын алып коет дейт. Бүгүн мындай мыйзам бар Кыргызстанда. Үй бүлө кургандан кийин, никеден өткөндөн кийин кийинки баалуулуктар эсептелинет бүгүнкү күндө. Ошол экөө аялы биригип туруп, андан кийин ошо топтогон байлыгынын 50% бөлүнөт. Бул андай нерсе, бул таптакыр ойго сыйбаган нерсе. Андай нерсе чын эле боло турган болсо, анда биринчи азыркы сиз сунуштап жаткан нике боюнча да боло алат. Андан кийинки нерсе мынтип жатат. Мындай дейт да, биз ага даярбызбы дейт. А вот даярбызбы дейт. Бир нерсени тактай кетейинчи. Бул жерде оппозиция тарап мындай фактыны бурмалап жатышат. Мен айтып жатам, бир жылда 1000 деген ушундай жашы жете элек кыздар турмушка берилип жатыр мажбурлук түрдө десем, булар 0,8%га алмаштырып алды. Демек, биз анда даяр болуш үчүн күтүп турушубуз керек экен, анда биз 2000ге жеткирели деп, же болбосо 3000ге жеткирели деп, же болбосо 40 адам өлүп атса 50 адам өлсүн деп күтүп туралы, анда биз анда даяр боло элекпиз деп. Андан кийинки нерсе мынтип жатат. Андан кийин мындай деген нерсе айтып жатышат да, булар биз негизги ойду мындай берип атабыз. Биз бүгүнкү күндө ушундай фактылар болуп жатат, ушундай көйгөй бар бүгүн. Бүгүн ушул нерсе болуп жаткандыгы үчүн ушундай жаш кыздарыбыз, жүздөгөн кыздарыбыз, миңдеген кыздарыбыз мажбурдуу түрдө турмушка чыгып, кыйналып жаткандыгы үчүн биз ушул мыйзамды киргизип жатабыз да. Бул мыйзам, булар айтып жатат, сиз анда өзүбүз мыйзамды эле иштетели деп жатабыз деп айтышты да, ушул өзүбүз мыйзамды иштетели дейт. Анда мен суроо берип кеттим оппозиция башчысына, анда кандай мыйзам сунуштайсыз дедим. Эч нерсе деген жок. Анда айтышпайбы бир жакшы мыйзам, өздөрүнүн мыйзамын иштетиш үчүн. Андан кийин мындай нерсени айтып жатабыз. Биз булар аркылуу эмнеге жетебиз дедик? Биз булар аркылуу. Биз ошол үй бүлөнүн ар ким өз каалаган учурунда, ошол мыйзамда киргизе турган болсок, мен бүгүн үй бүлө курушту каалаймынбы 18 жашында? 18 жаштан өткөндөн ошондо гана үй бүлө курайын деп атам. Эгер бул бүгүн 18 жаштан өткөндө үй бүлө кургум келсе, мисалы,
өзүм каалаган учурда үй бүлө кура алсам, анда мен туруктуу үй бүлө кура алам. Анткени мен келечекте өзүм каалаган адамга турмушка чыгып аткандан кийин, же болбосо каалаган адамды алып аткандан кийин мен мындай туруктуу бир бактылуу үй бүлө кура алам. Демек андай бактылуу үй бүлө кургандан кийин айтып жатабыз, биз туруктуу коомго жетебиз деп жатабыз. Ошол туруктуу коомдун негизги бөлүгүн эмне түзөтүп атабыз? Ошол үй бүлөлөр түзөтүп атабыз. Булар айтып жаткан нерсе бул таптакыр туура эмес. Мисалы коммерция болуп кетет, же болбосо биз мындай деле сунуштасак болмок деп. Булар уже иштелип жатат. Мисалы баарыбыз эле көрөбүз, азыркы учурда сиз үй бүлөдө мындай зордук зомбулук болсо, бул номерге чалыңыз дейт. Бирок ошол нерсе бизге мындай эффект берип жатабы? Жок, эффект бербей эле. Баягы эле ошол мен айтып кеткен фактылар боюнча айтсак, карасак, анда эч кандай өзгөрүүлөр болгон жок. Демек биз бул мыйзамды киргизишибиз керек. Биз буларга ошо күтүп отурбашыбыз керек. Биздин чоң рахмат, күтүп отурбашыбыз керек. 100 1000 эмес, 2000 болгуча деп. Биз андан көрө келгиле ушул мыйзамды киргизип көрөлү. Бул мыйзамдан биз эч нерсе жоготуп албайбыз. Биз бул мыйзам менен кандай орун алмаштырып койсок дагы, кандай эффективдүүлүгү көп болуп жатат. Бунун негизинде биз туруктуу мамлекетке жетип, мындай ийгиликтүү коомдо жашай алабыз. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Албетте бул мыйзам кечээ эле ойлонуп чыккан мыйзам эмес. Баарыбыз билебиз. Ошол 4-чү сазывдын депутаты да Гүлжамал Султаналиева дагы бул мыйзамды көтөрүп чыкканда дагы бул мыйзамда эки тараптуу болуп калган да. Эми азыр биринчи ошол экил мамлекет жактан айтып атканыбыз дагы бул мыйзамдын башынан ошол Аида Жеңишбековнун дагы айтып келген ошол мыйзамды коомчулук алып чыкканда бир чоң катасы болгон. Силер ошол катаны азыр кайталап атасыздар. Көп лексиконуңарда молдолор деп колдонуп атасыздар да. Молдолор нике кыят, молдолор мындай кылат деп. Бирок биз баарыбыз билишибиз керек, Кыргызстанда ким намаз окуганды билсе эле 1 миллион адам Кыргызстанда эркек киши 18ге толгон, балагатка жеткен, акыл эси толук адам нике кыя берет. Ал молдо болушу шарт эмес. Ошол себептен көпчүлүк учурда өзгөчө ала качуу болобу же жаш кызга үйлөнүп атканда эч качан официалдуу түрдө имамды же имам хатипти же казыны ээрчитип келишпейт. Көпчүлүгү досторун ээрчитип келет, тааныштарын ээрчитип келет. Ошол себептен ушул мыйзамда эч качан молдолор деген сөздү колдонбош керек да. Бул ошол экил диний ритуалды аткарып аткан адам дешибиз керек. Биринчиден, экинчиден эми албетте бул мыйзам көтөрүлүп атат. Бул мыйзамдын көп эле статистиканы карап көрсөк, эрте турмушка чыгуу деп атабыз. Бирок бул проблема бизде өзгөчө Кыргызстанда биз мындай бир динге жакыныраак калк болгондуктан бизде эрте турмушка чыгуу өтө көп. Ош, Жалал-Абад, Баткеңди карап көрсөк, 15-16 жаштагы кыздар турмушка чыгып атат. Алар өтө көп. Статистиканы алып караганыбызда. Бирок ушул биз бир мыйзам менен тыюу сала алабызбы? Бул чоң суроо болуп атат да. Мамлекет бюджет бөлүп, мамлекет түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол оппозиция жагы айтып аткандай сайттарды элдерге түшүндүрмө иштерди кылышып атат да. Анан сиздер туура айтып атасыз. Бул жерде оппозиция дагы, позиция да эки жактан талашып атабыз. Бул негизи бир 15 жылдан бери Кыргызстанда чоң талаш болуп аткан маселе. Биринчи ЗАГС болуш керекпи, нике болуш керекпи деген. Биз ар бир мыйзамды мындай бир коомчулук алып чыгып атканда биринчи мен ойлойм, ойлонушубуз керек, муну коомчулук кабыл ала алабы? Коомчулук муну сиңире алабы? Анан мамлекет болгондон кийин биз канча бюджет бөлө алабыз? Муну иштеткенге, себеп дегенде бир айыл өкмөтүнүн бир соцработниги бар, анда 25 функциясы бар да 35 кат жазыш керек да. Анын убактысы жетпейт мунун баарыначы. Ошол экил мыйзамдарды киргизерде мурда дагы аябай бир дыкаттык менен карап чыгышыбыз керек да. Үй бүлө курулуп атканда нике кыйлып атабы, ЗАГС менен туруп атабы. Бул бир мамлекеттин бир чоң ячейкасы курулуп атат. Бул бир чоң шаар келип атат. Мамлекеттин келечеги болуп атат, муун төрөлүп атат. Ошол себептен буга бир ойлойм, оппозиция да, позиция дагы ойлонуп, чечип, ошол кемчиликтериңерди бир жакшы ойго салып, ошол Кыргызстандын келечеги үчүн бир иштей турган мыйзамдарды чыгарасыңар деп. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу оюнчулар. Оюн үчүн ыраазычылык билдиребиз. Себеп дегенде коомчулукта абдан көп убакыттан бери талкууланып келе жаткан бир мыйзам долбоору боюнча элге толук маалымат бердиңер деген ишеничтемиз. Себеп дегенде баардык ошол мыйзамдын максаты кандай болсо, ошол максаттар өкмөт тарабынан айтылып, ал эми оппозициядан каршылаш тараптардын ошол мыйзамга эмне деп каршы чыгып аткан баардык аргументтер айтылды десек болот. Андан кийин оюн жакшы деңгээлде өттү, дебаттык оюн жакшы деңгээлде өттү. Ошондуктан баарыңарга ыраазычылык билдирем.
Бүгүнкү талкууда Бишкек шаары жеңишке жетти десеңиздер, анда 08 санын 2069 номерине жөнөтүңүздөр. Эгерде тескерисинче чүй облусу жеңишке жетти десеңиздер, анда 07 санын 2069 номерине жөнөтүңүздөр. Мамлекеттин негизин түзгөн үй бүлөлөрдүн бекем болушун тилек кылып бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта калыңыздар.